Үмүт Теле студиясы өз ишин баштайт. Саламатсыздарбы? Эфирде Дурусбек Акылбекулу жана кесиптешим Айганыш Туратбекова бул жуманын акыркы жаңылыктарын назарыңыздарга сунуштайбыз. Универсиада 2019 спорттук иш-чарасы окуу жай тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүдө. Кино академиянын студенттеринин алгачкы дебюттук тасмасы жабык эшик артында чакан аудиторияга сунушталды. Норуз майрамын утурлай искусство факультетинин жааматы жаңы музыкалык аспаптарга ээ болду. Ошмунун социалдык клиникасынын астында майыптуулугу бар адамдарга бий үйрөтүүчү клуб ачылат. Академиялык мобилдүүлүк боюнча чет өлкөдө окуп келген студенттер менен окуу жай башчысы Каныбек Исаков жолугуп баарлашты. Пикир алышуудан мобилдүүлүккө чыккан студенттер өз алдынчалыкка үйрөнүү менен дүйнөнүн төрт бурчуна барып руханий, интеллектуалдык азыктарды, жаңы идеяларды топтоп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле учурда Ошму жылына 1,5 миңге жакын студентин академиялык алмаштырууга катыштырып, реалдуу эл аралык мейкиндикте жашап жаткандыгын, түштүк регионду билим менен өнүктүрүү планы бар экендигин айтып өттү. Мындан билим деңгээли дүйнө жүзүндө өзгөрүүдө. Ага ылайык окуу жай дүйнөнүн 20 миңден ашуун университеттеринин ичинен топ 700-дүн, Борбордук Азиядагы 3 университеттин катарына кирип, санариптик, коопсуз, экологиясы таза университеттен боло тургандыгын кошумчалады. Эске салсак, учурда 70-тен ашуун студент Кытайдын Конфуций университетинде, дагы 153 студент Erasmus+, Мевлана, Ош декларациясы программалары аркылуу билим алып жатышат. Республикалык жогорку окуу жайлар арасындагы Универсиада 2019 спорттук иш-чарасы Ош шаарында өткөрүлдү. Таймаш аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында окуу жай тарабынан демилгеленип уюштурулган. Мында өлкөнүн 10дон ашуун жогорку окуу жайларынан 250ге жакын спортчу келген. Оюндар кызуу нукта уланып, алгачкы жеңүүчүлөр белгилүү болду. Мелдештеги урунттуу учурлар Наргиз Анарбай кызынын материалында. Бул студенттер арасындагы универсиада Ош жана Бишкек шаарларында өтүүдө. Ал эми Оштогу оюндарга 18 мартта старт берилген. Мында Таймаштын ачылуу салтанаты өтүп, Баткен, Ош, Жалыбат, Бишкек шаарларынын жогорку окуу жайларынан келген спортчулар жана ректорлор катышты. Быйыл мына бир топ региондордон Ош шаарына келип атат. Ошон үчүн бул камыр жумур болуп, бири-бирибиз менен тегиш шаркак болуп, бири-бирибиз менен тааныш болуп, бири-бирибиз менен дос тууган болсок, демек Кыргызстандын биримдиги ынтымак артат. Ошон үчүн мен мына жаштык спорттук борборуна дагы чоң ыраазычылык билем, мына Эркин Алтынбаевич башында турган командага дайын келгениңиздер үчүн. Ал эми биз мүмкүн болушунча мына жашоо шартыбыздарды жакшы кылып, спорттук оюндарды калыс кылып өткөргөнгө толук шарттар жаратып беребиз деп ойлойм. Ошондой эле өлкөнүн мектептик жана студенттик спортту өнүктүрүү дирекциясынын директору Эркинбек Абдылдаев Ошму Таймаштын Ош шаарында өтүшүнө демилгечи болуп, колдоо көрсөтүп жатканын белгилеп өттү. Бүгүнкү спорттук беш түрү боюнча Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университеттин спорттук аянтчаларында жана Ош мамлекеттик университеттин жатаканаларында, профилакторусуна спортчуларды катышып жайгаштырганбыз. Жайгаштырган жатаканалар абдан жакшы деңгээлде. Универсиада стамекиси спорт ураанынын астында спорттун 5 түрү боюнча уюштурулган. Ага ылайык оюндар волейбол, баскетбол, ордо, эркин күрөш жана шахмат боюнча бир жума ичинде уланды. Ал эми спортчулар уюштуруу жогорку деңгээлде болуп, оюндар калыс өтүп жатканын баса белгилешет. Биринчи лиганын ордо боюнча спартакиадасы өтүп жатат. Ошол ордо боюнча спартакиадасы ошол Ош шаарына берилгендир. Биз атайын ошол Бишкек шаарынын Жусуп Баласан атында улуттук университеттен келгенбиз. Ошол биз биринчи лигада ойноп, аракет кылып, жогорку лигага көтөрүлөлү деген оюн жакшы эле болду. Уюштуруу жакшы өтүп атат. Мен да ошол ордо оюну боюнча катышып келгенмин. Окуу жайлар арасында эң сонун деңгээлде, жогорку деңгээлде өтүп атат. Бул албетте бул жеңилүү эмес. Бул достукту бекемдөө. Бишкектен келген, Ысык көлдөн, башка окуу жайлардан келген. Главный достукту бекемдеп, биримдикти бекемдөө максатында. Таймашта спорттук оюндар кызуу жүрүп, биринчи лиганын алгачкы жеңүүчүлөрү белгилүү болгон. Тагыраагы эркин күрөш боюнча Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын спортчулары алдыңкы орундарды ээлесе. Шахмат боюнча Жалыбат мамлекеттик университетинин студенттери биринчи орунга ээлик кылышкан. Ал эми ордо оюнунда Ош мамлекеттик юридикалык институту жеңишке жетти. Ош мамлекеттик университетинин уюштуруу тарабына чоң ыраазычылык билдиребиз биринчиден.
Ошол менен биргеликте биз Ош мамлекеттик юридикалык институту азыркы оюнда биринчи орунга чыктык. Командалар жалпы командаларга ийгилик азыркы оюнда 4-5 команда болду. Бишкектен, Баткен областынан, эки областтан командалар келди. Мында жеңүүчүлөр диплом жана медалдар менен сыйланууда. Иш-чаранын башкы максаты жаштар арасында достукту бекемдеп, спортту өнүктүрүү. Белгилей кетсек, универсиаданын жеңүүчүлөрү республикалык жана эл аралык спорттук таймаштарга тандалып алынат. Наргиз Анарбай кызы, Жолдош Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Ошмунун социалдык клиникасынын астында майыптуулугу бар адамдарга бий үйрөтүүчү клуб ачылат. Мындан улам социалдык клиника мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды реабилитациялоо максатында Бишкек шаарынан бий клубун атайын мастер-класс көрсөтүү үчүн чакырган. Мында команданын хореографы араба үстүндө жеңил бийге түшүүнүн ыкмаларын көрсөтүп берди. Алардын негизги максаты араба үстүндөгү адамдарды бийлөөгө шыктандыруу болуп эсептелет. Ошондой эле жакында Орусияда өтүүчү паралимпиадалык жеңил бийлер чемпионатына барууну көздөөдө. Белгилей кетсек, социалдык клиника жыл сайын ар кандай иш-чаралардын үстүндө иштеп келет. Ал эми бул жылы майыптуулугу бар адамдар менен иштөөнү колго алган. Бул негизги максаты биздин ушул Ош шаарында дагы түштүк жергесиндеги майыптуулугу бар жаштарды ушул коомчулукка кошуп, анан түрдүү бийлердин түрлөрүн үйрөтүү максатында келип отурушат. Буюрса, биздин Ош мамлекеттик университетинин социалдык клиникасынын алдында дагы биз бир долбоорду пландаштырып жатабыз. Кино академиянын студенттеринин алгачкы дебюттук тасмасы жабык эшик артында чакан аудиторияга сунушталды. Кыска метраждуу тасма драматург Чынара Калыбекованын «Наристелердин чаңырыгы» чыгармасынын негизинде иштелип чыккан. Тасманын премьерасына университеттин проректорлору, окутуучулар, студенттер, чыгармачыл чөйрөдөгү инсандар катышты. 3 ай аралыгында тартылган тасманын баянын кесиптешим Мерим Алмазбек кызы кененирээк айтып берет. Шаардагы Семетей кинотеатрында дебюттук премьерасы тартууланып жаткан «Наристелердин чаңырыгы» тасмасында коомдогу орчундуу маселелер көтөрүлүп, жаштарды жеңил ойлуулуктан алыс болууга үндөлөт. Ошондой эле убалдан коркууга, ар бир туура эмес жасалган кадамга турмушта жоопкер экендигибиз чакырык катары берилген. Токточу Мерим. Мерим дейм. Токточу дейм. Болдучу. Тасманы тартуу иштери ушул жылдын январь айында башталган. Ага ылайык аба ырайынын суук болгондугу, чыгармачыл топко бир аз түйшүк жаратканы менен тасма жаратууга болгон сүйүү, каалоо барын жеңип кеткен. Мында сырткары аталган тасманы көп каражат, күчтүү техникалар менен эмес, чыныгы жүрөктөр менен тартылганын баса белгилешет. Режиссер болуш бир аз кыйын болду, себеби биздин азыр 2-курс студентмин. Биздин биринчи кинобуз, буюрса биздин эң биринчи мындай эмгегибиз десек болот. Эң биринчи мындай шоу кесүүбүз болду. Мен үчүн кыйын болду. Кинодо роль жаратканым жаштарга терең мындай тарбиясы аябай терең, азыркы Кыргызстандын абалына студент кыздарга мындай туура тарбия бергим келди. Андай жолдо жүрбөй, мындай жолдо жүрсүн депчи. Анан ролдо өтө эле кыйналдым, аябай кыйналдым, кыйын болду. Мен биринчи кином, шоу кесүү кином, менин кино болгон биринчи кадамым болгондуктан аябай кыйналдым. Азыркы учурда аябай сүрдөп турам. Аталган кыска метраждуу тасманын режиссерлору, актёрду курам кино академиянын 2-курсунун студенттери. Буга байланыштуу кинонун жаратуучулары Ошмунун ардак грамоталары менен сыйланышты. Ал эми тасманын көгүлтүр экранга чыгуусуна ректор Каныбек Исаковдун чоң салым кошконун киноакадемиянын директору Улукбек Омокеев белгилеп өттү. Биздин жаш кино жаратуучулардын киносу бүгүн мындай ийгиликтүү ачылды десе болот. Киного Ош мамлекеттик университети чоң жардам көргөздү. Университеттин ректору Каныбек Абдулатович материалдыктагы, моралдыктагы жардамын аяган жок. Анан бизге ушул жакындан колдоо көрсөткөн университеттин бардык жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандык деңгээлде, ал эмес ошол башка дүйнөлүк деңгээлде да чыга турган актрисаларыбыз бар экен, актерлорубуз бар экен. Болгону биз аларга шарт түзүп, ошондой кино фильмдерди
жаратканга мүмкүнчүлүк материалдык жагын чечип берсек, бизде таланттарыбыз аябай көп экен. Мен ошого ынандык. Кыска убакыттын ичинде жаралган тасма көрүүчүлөрдүн купулуна толгон. Мында кээ бир кино сүйүүчүлөр көздөрүнө жаш алышса, айрымдары тасманын экинчи бөлүмүн чыгарууну сунушташат. Ошондой эле жаш таланттарга чыгармачылык ийгиликтерди каалоо менен мыкты тасмаларды күтөөрүн билдиришти. Мен ушу көрүш катары бул кино мага аябай жакты да. Бул кинонун өзү мына жаштарга берген тарбиясы аябай чоң экен. Ушундай кинолорду жарата берсин, дагы ушундай тарбиялык мааниси чоң кинолор жарала берсин, Мага абдан таасир болду. Мен мындай көрүп атканда ушул проблемаларды башта турмушта болуп жүргөн адамдарды көз алдыман өткөз алдым десем болот, мындай тагдырга туш болгон. Наристелердин чаңырыгы тасмасы жакынкы күндөрдө кинотеатрлардан көрүүчүлөргө тартууланат. Эске салсак, кино академиянын түптөлгөнүнө аз гана убакыт болгонуна карабастан бир топ ийгиликтерди жаратууда. Ал эми жакында экинчи комедия жанрындагы тасманы тартуу иштерин баштаганын маалымдашты. Мерим Алмазбек кызы, Зиягүл Болот кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Окуу жайда Норуз майрамына карата өткөрүлүүчү иш-чара бул жылы индустриалдык педагогикалык коллежде уланды. Буга байланыштуу аталган коллежде сүмөлөк кайнатылып, Кыргыздын улуттук оюндары уюштурулду. Иш-чарага окуу жайдын проректорлору, декандар, директорлор келишкен. Алар коллеж жамаатын майрамы менен куттукташты. Андан соң чакан концерттик программа тартууланып, улуттук ыр-бийлер аткарылды. Ош шаарында алгачкы ирет мектеп окуучулары үчүн таэквондо боюнча мелдеш өткөрүлдү. Мында каладагы 8 спорт клубунан 200дөй билим алуучу катышкан. Спорттук турнир окуу жайдын Зирек башталгыч билим берүү борбору тарабынан уюштурулуп, мындан ары республикалык деңгээлде өткөрүү мерчемделүүдө. Аталган спорттук иш-чарага Зиягүл Болот кызы барып келген. Ош мамлекеттик университетинин жана Кара Суу райондогу таэквондо федерациясынын демилгеси менен окуучулар арасында спорттун таэквондо туру боюнча мелдеш уюштурулду. Иш-чара алгачкы ирет өткөрүлүп, Зирек, Кызылкыя, Эверест, Школа таэквондо, Шумкар, Кара Суу, Алыш жана Мамажан спорт клубунун тарбиялануучулары келген. Уюштуруунун максаты таэквондону өнүктүрүш үчүн, балдарды өстүрүш үчүн, опыт алыш үчүн уюштуруп жатабыз. Алдыдагы максатта дагы көптөгөн мындай турнирлер бар. Буюрса, сентябрдан баштап дагы улантып өткөзөбүз. Бул спорттук турнир окуучуларды билим алуу менен бирге спортко болгон кызыгуусун арттыруу, сергек жашоого үндөө максатын көздөйт. Ага ылайык катышуучулардын саны 200дөн ашты. Мында университеттин Зирек башталгыч билим берүү борборунан да 50гө жакын катышуучу бар. Мага таэквондо абдан жагат. Биз быйыл Турцияга барып, дагы соревнования кылып келебиз. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга. Мен таэквондого көптөн бери катышып жатам. Мен Зиректен биринчи место алыш үчүн келдим. Таэквондо боюнча ушундай таймаштар көп өтүп турса, анда бизге кыргызстандыктарга да жакшы болот деген ойдомун. Себеби бул таймаштар аркылуу биз ар бир адам менен түшүп тажрыйба ала алабыз. Бирок менин багындыргым келген нерсе бул дүйнөлүк аренага чыгып, дүйнөлүк чемпионаттарга чыккым келет. Ал үчүн бирок дагы көптөгөн эмгек керек. Ошондуктан мен эмгегимди талыкпай кылууга даярмын. Комиссиялык курам, судья, реферилер жана тренерлер Ош шаарынын, ошондой эле Ош областынын бүткүл дүйнөлүк таэквондо федерациясы тарабынан түзүлгөн. Ал эми иш-чарага кеткен каражат окуу жайдын Зирек спорттук клубу тарабынан каржыланган. Зирек спорт комплексинен жалпысынан 30га жакын катышуучу спортчу катышып жатышат. Буюрса азыр жыйынтыктар чыкканга чейин аябай жакшы жыйынтыктар өткөрүп жатабыз. Буйругузуткан мелдештин жыйынтыгында баш байгени Кызылкыя командасы, экинчи орунду Алыш, үчүнчү орунду Шумкар командасы багындырды. Ал эми алдыда регионалдык, республикалык таймаштарды уюштуруу пландалууда. Зиягүл Болот кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт телестудиясы. Норуз майрамына карата окуу жайдын бардык факультеттеринде, студенттик жатаканаларында түрдүү иш-чаралар өткөрүлүүдө. Кезектегиси 1, 2, 3 жатаканада уюштурулуп, Норуздун символикалык тамагы болгон сүмөлөк даярдалды. Мында жашоочулар жылдагыдан активдүү катышып, түрдүү оюн-зоок конкурстар орун алган. Ага улай эле билим лицейинин мугалимдери, окуучулары да бул майрамга кызуу даярдык көргөн. Майрамдык салтанат кыз-жигит Сармерден оюну менен толукталды. Аталган оюнда комуз күүлөрү чертилип, ыр-ырдалып, макал-лакап, жаңылмач, манас айтуу жана башка салттуу оюндар орун алды.
Норуз майрамын утурлай искусство факультетинин жааматы жаңы музыкалык аспаптарга ээ болду. Алсак 6 аккордеон, 10 өрүк комузу өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков тарабынан берилген 200 000 сомдук сертификатка сатылып алынган. Аталган музыкалык аспаптар факультетте өткөн майрамдык салтанатта ректор Каныбек Исаков тарабынан тапшырылган. Бул иш-чарага биздин кабарчыбыз да күбө болгон. Жыпар жыттанган арчанын жыты, сүмөлөк, селкинжек тепкен улан кыздар жана жүзүбүздө жылмайы. Жаздын жана жаңыланын баша толгон Норуз майрамын утурлай окуу жайда салтанаттуу иш-чаралар жүрүп жатат. Тагыраагы университеттин искусство факультетинде Норуз майрамына арналган иш-чара өткөрүлдү. Мында улуттук оюн-зоктор уюштурулуп, тамак-аштардын көргөзмөсү орун алган. Ошондой эле чыгармачыл жааматтан концерттик программа көрүүчүлөргө сунушталды. Бул жерде ушу оюн-зооктор, өзүбүз эми чыгармачыл адамдар болгондугуна байланыштуу студенттердин жардамы менен ырдап, ушу оюн-зооктун коштоосунда өткөрөлү дегенбиз. Ошо жаңылык быйылкы өзгөчөлүк. Иш-чара кыргыз улутунун каада салтын, үрп-адатын унутта калтырбай, жаштарга үйрөтүү максатын көздөйт. Буга байланыштуу университетке башка региондун жогорку окуу жайларынан ички мобилдүүлүк боюнча келип окуп жаткан студенттер да майрамдык салтанат жогорку деңгээлде белгиленип жатканын айтышат. Норуз майрамы бул кыргыз элинин жаңы жылдык майрамы. Биз Ыстыккөл мамлекеттик университетинен келдик, бияк жакка которуп, бияк жакта жакшы экен, ар кандай оюн-зооктор, ошо сүмөлөк жасап. Норуз майрамы бул менин үчүн ата бабабыздан бери келаткан майрам. Бул кыргыздын эң жалгыз гана майрамы, бул албетте Норуз майрамы деп билем. Анткени бул жакта кыргыздын бардык каада салттары, үрп-адаттарыбыз, оюн-зоокторубуз бардыгы тең көрсөтүлөт бул оюн. Бул биздин майрамыбыз. Кошумчалай кетсек, аталган факультеттин жаңы окуу корпусунун ачылышында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков тарабынан берилген 200 000 сомдук сертификатка Норуз майрамын утурлай 6 аккордеон, 10 өрүк комузу сатылып алынган. Ал эми быйыл Норуз майрамы окуу жайдын бардык структураларында белгиленди. Айдан Амалбек кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт теле студиясы. Норуз майрамына арналган мына ушул видео баян менен жаңылыктар маалымат программасын жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги баракчаларыбыздан башка жаңылыктарды да окуп көрүңүздөр. Студияда Дурусбек Акылбек уулу жана Айганыш Туратбекова болдук. Эфирдик убакытты Сергек Жашоо бериси улантат. Саламатта калыңыздар. Спорт бул денсаулыктун булагы. Үмүт теле студиясында жаңы Сергек Жашоо берүүсү старт алды. Алдыңкы мүнөттө бүйүр кызыткан оюн болмокчу, анда эмесе бизден алыстабай күзөтүүнү улантыңыз. Биздин бүгүнкү алгачкы чыгарылышыбызда математика жана информациялык технологиялар менен юридика факультетинин командалары күч сынашат. Анда эмесе командалар менен чогуу тааныша алсак. Биздин команданын аты Биз Саналик. Биздин тебиз ак керек, көк керек, бүгүн бизге жеш керек. Команданын аты Адрет. Биздин тебиз Юридика Алга. Анда эмесе оюндун башында эки командалар саламлашалы. Оң жакта МИД факультети, ал эми сол жакта юридикалык факультети саламлашабыз. Анда эмесе катышуучулар оюндун шарттары боюнча түшүндүрө кетсем, биринчиси топту шакекчеге салуу. Эстафета түрүндө болот. Топту шакекчеге чуркап барып салып, анан кайра кайтмай. Ал эми экинчиси кап менен секирүү, бул деле эстафета түрүндө болот. Үчүнчүсү болсо шарикти кашыктын жардамы менен маарага алып баруу. Ал эми төртүнчүсү арканы тартыш, эки команда бөлүнүп алып. Анда эмесе катышуучулар сиздерге ийгилик.
Ойынның бірінші туры бойынша айта кетсем, азыр топты шакекчеге салу бойынша дағы, чуркап барып келу бойынша дағы 3-2 есебінде юридика факультеті жеңіске жетті. Ал эми экинчи тур жөнүндө айта кетсем, экинчи турда ушул эле сыяктуу эстафеталык кап менен секирүү. Oyunun ikinci türü kapka sekirүү боюнча ишенимдүү түрдө МИД факультети жеңишке жетти. Ал эми үчүнчү тур боюнча Кашыкка шарикчени салып алып, эстафета Марага барып келүү. Oyunun üçüncü turдун жыйынтыгы Кашыктын жардамы менен шарикти Марага алып келүү боюнча жыйынтыгында юридика факультети жеңишке жетти. Ал эми 4-чү туру аркан тартыш. Азыркы oyunun 4-чү туру боюнча айта кетсем, аркан тартыш боюнча 2-0 эсебинде юридика факультети жеңишке жетти. Эми жалпы эсеп 4 тур боюнча аркан тартыш, Кашык менен шарикти Марга жеткизүү, кап менен секирүү, шакекче топту таштоо боюнча 3-1 эсебинде юридика факультети жеңишке жетти. Жыйынтыгында юридика факультети oyunun кийинки баскычына жолдомо алды. Спорт оюндары аябай кызыктуу өттү. Бүгүн МИД факультети менен юридика факультети беткелип, 3-1 эсебинде юридика факультети жеңишке жетишти. Бирок бул жерде жеңиштер эмес, негизи жашоону сергек өткөзүү, спорт менен
алектенүүгө бул чоң үгүт насаат болот деп эсептейм. Оюндар аябагандай жакшы эреже менен жакшы кызыктуу түзүлүптүр. Колдон келишинче аракет кылдык. Анан буюрса кийинки баскычка путевка алдык деп айтсак болот да. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Спортсуз жашоо жок. Спорт бул кыймыл. Спортто кымындай гана бир көрүш сизге жеңишти эңип берип коюшу толугу менен ыктымал. Андыктан бүгүнкү биздин программабыздын алкагында юридика факультетинин Адилет командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Ар бир команда жогорку деңгээлде оюн көрсөттү десек жаңылышпайбыз. Ал эмесе мындан кийинки көрсөтүүлөрүбүздө кызыктуу таймаштарды күтүп калыңыздар. Өзүнүн келбетине кам көрүү бир гана аялдардын эмес, заманбап мырзалардын да каалоосу экени талашсыз. Ал эми 2019-жылдын мырзалардын модасы саркештиги менен көздү кубандырат. Андыктан бул чыгарылышта мырзалардын гардеробторуна жаңыланууну киргизгени бир нече кеңештерди сунуштайбыз. Көпчүлүк модельерлер жаратылыштын ачык түстөрүн колдонууну сунушташат. Маселен, жырткыч жаныбарлардын терисинин сөлөкөтүндө көйнөк жана костюмдарды. Мындай трендти абройлуу фирмалар да колдон чыгарбай, көптөгөн образдарды жаратышууда. Бомбер жаздын алгачкы апталарында кийилүүчү ыңгайлуу чечим болуп саналат. Негизинен бул куртканын фасону дээрлик классикалык стилде калыптанган. Ошондуктан кечки образдардын да ийгиликтүү чечими. Кристиан да ырастагандай спорт-шик стилиндеги бомбер классикалык бут кийим менен жакшы айкалышат. Чырмок жана велюр кездемеден тигилген костюмдар да актуалдуу. Дизайнерлер ал образга велюрдук аксессуарларды да айкалыштыра кетүүнү сунушташат. 2019-жылдын көпчүлүк коллекцияларында чакмак түрүндөгү британиялык классиканы, канадалык эн баштыкты жана батыштык образды ачып берген кийимдерди тартуулашат. Универсалдуу жана ыңгайлуу булгаары курткалар да актуалдуулуктан калышпайт. Андыктан бул кийимдин да классикалык кыска түрүн сунуштайбыз. Бул жылдын да модасын костюмдарсыз элестетүүгө болбойт. Айрыкча жилет менен толукталуучу 3 илдик костюмдар модада экенин эскертебиз. Элеганттуу 3 илдиктин олуттуу түстөгү түрү сонун тандоо болушу талашсыз. Кеңештерибиз натыйжалуу болуп, сизге өз пайдасын берет деп ишенебиз. Анара Жамалидин кызы, студентке кеңеш рубрикасы.